5-класстын окуучусун мууздап кетишти. Бишкек шаарына караштуу Мурас Ордо жаңы конушунан 5-класстын окуучусун мыкаачылык менен өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу 24KG агенттигине өздүк булактар билдиришкен. Маалыматта окуучуну белгисиз бирөөлөр мууздап, сөөгүн көмүскө жерге таштап коюшкан. 13 жаштагы өспүрүмдүн денесин анын апасы тапкан. Ал өзү милицияга чалып кабар берген. Учурда каза болгон өспүрүмдүн мектепте окуган агасы изделүүдө. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу иш алып барышууда. Бул тууралуу азырынча толук маалымат бериле элек. Ала Тоо аянтында жол кырсыгы катталды. Бишкекте 7 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Жабыркаган унаалардын ичинде дипломатиялык номерлүү уна да бар. Окуя Киев көчөсү менен Разаков көчөсүнүн кесилишинде орун алган. Окуядан оор жаракат алгандар жок. Учурда кырсык болгон жерде милиция жана тез жардам кызматкерлери иштеп жатышат. Telegram аркылуу баңгизат саткан жаран кармалды. Telegram социалдык тармагы аркылуу баңгизат саткан жаран кармалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта жазык кодексинин 267-беренесине ылайык жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Бишкек шаарынан Telegram социалдык тармагына психоактивдүү жана баңгизаттарды сатуу каналын ачып, интернет аркылуу иш жүргүзүп келген. Шектүү Орусиянын 1993-жылы туулган жараны экени тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болду. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кечиктирилгис тинтүүнүн натыйжасында жарандын жашаган жеринен кызгылт сары түстөгү таблетка түрүндөгү киндер жытына ээ болгон белгисиз дары дармек тамеки тартуу түрүндөгү жабдуулар керектөө үчүн түтүк бульбулятор табылып алынган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык ал психоактивдүү зат экендиги аныкталды. Тажик жараны аткез товар алып келатып кармалды. Лейлек районундагы чек ара бекетинен аткез товар алып кирүүгө аракет кылган тажик жараны кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдирди. Лейлек районунун Борбордук айылына жакын жердеги беттен чек ара кызматкерлери Тажикстан жараны айдап келаткан Hyundai Porter жүк ташуучу унаасын токтоткон. Текшерүү учурунда унаадан уруксат кагазы, тиешелүү документтери жок 1 тонна 475 килограмм курма табылган. Аткез товарлардын жалпы баасы 265 000 сомдон ашуун болгон. Кармалган жаран товары менен кошо тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Акчасын эртең берем деп 66 жаштагы аялдын машинасын айдап кеткен. Кыргызстанда алдамчылыкка шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта ушул жылдын март айында Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө 66 жаштагы облустун тургуну арыз менен кайрылган. Эркек анын $5000 Opel үлгүсүндөгү унаасын алып, акчаны бир нече күндүн ичинде кайтарып берүүнү убада кылган. Бирок бир нече күн өткөндөн кийин ал адам менен телефон аркылуу да байланыша албай калган. Ошондо гана алданганын билип, милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча кылмыш иши катталып, 41 жаштагы шектүү колго түшкөн. Ал буга чейин ИИМдин каттоосунда турган уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөсү болуп чыккан. Учурда тергөө иши ачылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кыргыз-тажик чек аралары боюнча сүйлөшүүлөр оор жүрүп жатканы айтылды. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Тажикстан менен болгон кезектеги жыйында эки тараптуу сүйлөшүү оор жүрүүдө. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов жазып чыккан. Маалыматка шилтеме берип Барометр билдирди. Маалыматта кыргыз делегациясын баштап барган УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев өз позициясын бекем кармап турганы айтылат. Камчыбек Ташиевдин кыргыз-тажик чек аралары боюнча Тажикстан мамлекетиндеги сүйлөшүүлөр 3 күндөн бери уланууда. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөр оор жүрүүдө. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгын коргоодо. Кыргызстандын делегациясынын башчысы мамлекеттик чек ара комиссиясынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич бекем позицияда турганы белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөргө кыргыз делегациясын мамлекеттик чек ара комиссиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп 15 март күнү Тажикстанга жөнөп кетишкен. Ичимдикке тоюп алган чиновник аялын көчөнүн ортосунда сабап салды. Социалдык тармактарда эркек киши аялын коомдук жайда уруп жаткан видео тараган. Көрсө Казакстанда катталып, Талдыкоргон шаардык акимчилигинин коомдук жайлардын бирине бир нече чиновниктер чогулушкан. Жолугушуунун аягы ызы чуу менен аяктаган. Алар көңүл ачуучу жайдан чыккандан соң Талдыкоргон шаардык курулуш башкармалыгынын башчысы аялын сабап салган. Видеонун автору чиновникти милиция кармап кетип, экспертизага барганын бардыгын тартып алган.
Мындан тышкары кадрларда Талдыкоргон шаарынын акиминин орун басары да жүргөн. Жарлыкка ылайык пандемияга байланыштуу Казакстандын көпчүлүк аймактарында көңүл ачуучу жайларына барууга тыюу салынган. Белгилей кетсек, талаштуу видео тасмадагы чиновниктерге карата кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Курулуш башкармалыгынын 30 жаштагы башчысы кызматтан убактылуу четтетилген. Ал эми 7 жылга чейин машина айдоо укугунан ажыратылышы мүмкүн. Мал издеп кеткен бойдон дайынсыз болгон адам кудуктун ичинен табылды. Казакстандын Түркстан облусунда 2 күн мурун мал издеп кеткен боюнча дайынсыз жоголгон адам кудуктун ичинен табылган. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 16 март күнү саат 14:00 Түркстан облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин диспетчердик кызмат 1980-жылы туулган эркек киши дайынсыз болуп жаткан деген билдирүү түшкөн. Ал 2 күн мурун мал издеп кеткен бойдон кайтып келген эмес. Диспетчердик кызматтан билдирүү түшкөндөн кийин 1 сааттан кийин адам айылынан 2 чакырым алыстыкта табылган. Көрсө ал 3 метр тереңдиктеги кудукка түшүп кетип чыга албай калган. Куткаруучулар аркан менен адамды алып чыгышкан. Ал медициналык жардамга муктаж болгон эмес. Yok, şetme.